Туман KJ каналына жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Каналга жазылуу үчүн подписаться баскычын басып коюңуз. Сизге чоң рахмат. Эки жүргүнчү айдоочунун колу бутун байлап, унаасынын ачкычын бөлүшүп алышкан. Эки жүргүнчү айдоочунун колу бутун байлап, унаасынын акчасын бөлүшүп алышкан. Жалал Абад облусунун Сузак районунда айдоочунун колу бутун байлап, унаасын саткан соң акчасын тең бөлүшүп алган эки адам кармалды. Алар учурда Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында кармалууда. Окуянын чоо жайын аймактык кабарчы териштирди. Маалым болгондой, Сузак районунда ушул жылдын 24-февраль күнү Базар Коргон районунун 32 жаштагы тургуну Музафарда унаасына жүргүнчү катары отурган эки эркек киши уур токмок алышкан. Алар аны Кара Дарыя айыл аймагындагы ээн талага алдап айдатып барып кыйнашкан. Эртең менен ОЮ аттуу жигит мага телефон аркылуу байланышып, келинчегин үйүнө жеткирип коюу керектигин, кайра Жалал Абад шаарына жалдап барып келерин айтты. Мен макул болуп, аны менен Жалал Абадка барып, автобекетте анын досун күтүп турдук. Ал чыккан соң экөө Сузак районундагы Ош-Бишкек жолундагы айлампа жол тарапка барып, ал жактан ичимдик ичип отурууну айтты. Мен макул болуп, ошол тарапка айдадым. Андан соң ал жигит Сузак районундагы Серный айылындагы короосунда 500 чамалуу кою бар экенин, аны короого камап коюу керектигин айтып, ал жака барууну суранды. Мен макул болуп, унааны ошол жака айдадым. Алар жолдон бир бөтөлкө коньяк сатып алышып, Кара Дарыя айылы тараптагы адырда койлор жайылып жүргөн жака бурдурушту. Анан бир эски короого бардык. Экөө кирип кетип ичимдик ичип чыгышты. Ошондо алардын бири мойнундан катуу кысканда эсимди жоготуп турмун. Көзүмдү ачсам, колу бутум, оозум скотч менен оролгон абалда экенмин. Алар оозумду бошотушуп, унаамдын жанына тургузуп, менин бул жигиттерге 70 000 сом карызым бар. Азыр ал карызымды ушул унаамды сатып төлөйм деп айттырышып, телефонуна видеого тартып алышты. Анан мени кайра уур токмок алып, колу бутумду байлап, унаамды, паспортумду, айдоочулук күбөлүгүмдү жана унаамдын техникалык паспортун, уюлдук телефонумду алып, мени сарайга таштап кетишти. Ал жерден эбин таап бошонуп чыккандан кийин адырды аралап 3 сааттай жүрүп, Ош-Бишкек жолунун 5К участкасынан чыктым. Жолдон адамдардын телефонунан жакындарыма байланышып, аларды чакырып, анан милицияга арыз жаздым, деди жабырлануучу. Ал эми милиция түшкөн арыздын негизинде кылмышка шектүү катары эки адамды кармашкан. Түшкөн арыздын негизинде аталган факты Сузак райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, криминалдык милиция кызматы тарабынан ыкчам топ түзүлгөн. Алар тарабынан 8 март күнү кылмышка шектүү катары Базар Коргон районунун 1981-жылы туулган тургуну Чүй облусунун Сокулук районунда жүргөн учурда, ал эми анын кылмыштуу шериги Сузак районунун 1991-жылы туулган тургуну кармалган. Аталган факты боюнча Жазык кодексинин 202-беренеси каракчылык менен сотко чейинки өндүрүштүк иш болуп катталган. Учурда шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө жүргүзүлүүдө, деди Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция бөлүмүнүн башчысы Шергазы Абдалов. Ал эми кылмышка шектүү катары кармалган жаран өзүнүн көрсөтмөсүндө унааны 25 000 сомго сатып жибергенин билдирген. Шериги менен жакшы тааныш эмес элем. Ошол күнү аны менен бирге коньяк ичип, мас абалда ушул ишке барганбыз. Унааны 25 000 сомго сатып, акчаны шериги менен 13 000 сомдон бөлүшүп алдык. Азыр кылган ишиме өкүнүп жатам. Буга чейин мындай кылмыштарды кылган эмес болчумун, деди шектүүлөрдүн бири. Булак турмуш KJ. Аламүдүн районунда 5 жаштагы бала чөгүп кетти. Кечээ 11-апрелде Аламүдүн районуна караштуу Константиновка айылындагы Атбашы каналына 2014-жылы туулган бала чөгүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, издөө иштерине 11 куткаруучу тартылган. Кеч болгондугуна байланыштуу саат 23:50-дө издөө иштери убактылуу токтотулган. Бала табылган эмес. Бүгүн издөө улантылат. Булак барометр KJ. Шашылыш билдирүү: жамгыр жаап, дарыялардагы суунун деңгээли кескин көтөрүлүшү мүмкүн. 12-апрелде Кыргызстанда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Бул тууралуу ÖKM'ден билдиришти. Маалыматка караганда, көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, айрым жерлерде күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу жаашы ыктымал. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо секундасына 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын күндүзгү температурасы төмөндөйт. Нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Чүй, Талас облустарынын ойдуң жерлерин суу каптап, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын дарыяларында суунун деңгээли кескин көтөрүлүшү мүмкүн. 12-апрелде Чүй, Талас, Ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан-чачын болбойт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болот. Булак турмуш KJ.
Ысык көлдө эки кыздын атасын камчы менен сабап өлтүрүштү. Окуянын чоо жайы Ысык көл облустук соту айылдашын өлтүрүүгө шектүүделген Түп районунун тургуну боюнча ишти карап чечим чыгарды. Тергөө органдарынын маалыматына караганда айыпталуучу Санташ айылынын тургуну Урмат орто билимдүү эч жерде иштебейт үй бүлөлүү. Түп райондук сотунун 2018 жылдын 22 октябрындагы чечими менен Кылмыш жаза кодексинин 104-беренесинин 4-бөлүмү саламаттыкка атайлап оор залал келтирүү менен күнөөлүү деп табылып 8 жылга эркинен ажыратылган. Маалым болгондой, соттолуучу адам 28 июнда саат 22:30 чамасында Сары Тологой айылынын тургуну, Нововознесеновка айылынын тургуну жана Тогуз Булак айылынын тургуну Кайрат менен Санташ айыл өкмөтүндөгү үйдүн жанында спирт ичимдиктерин ичип отурушкан. Ошол учурда соттолуучу менен Кайрат кайым айтыша кетип, Урмат Кайратты сабап салган. Кайрат атка минип жаңжал болгон жерден кетейин деп жатканда Урмат аны кууп жетип камчы менен соккон. Кайрат жерге кулап түшкөндө Урмат андан ары аны сабаган. Андан катуу жаракат алган Кайрат 30 июнда каза болгон. Биринчи инстанциянын чечими Урматты канааттандырбай жактоочу апелляциялык арыз менен облустук сотко кайрылган. Соттолуучу чечимди жокко чыгарып эркиндигинен ажыратууга байланыштуу эмес жаза берүүнү өтүнгөн. Анын айтымында ал жабырлануучуну өлтүрүүнү каалаган эмес, бардыгы кокустан болуп кеткен. Кайрат жаңжал болгон жерден кетүүгө аракет кылып жатып аттан кулап түшкөн. Мындан улам катуу жаракат алып ооруканада каза болуп калган. Анын айтымында каза болгон жаран өзү жаңжалды күчөтүп алгач анын тизесине тепкен. Кайрат ага жооп берүү үчүн анын санына чаап бетине 2 жолу урган. Кайрат атка мингенде ал атты камчы менен бир нече ирет соккон. Ат үркүп Кайрат жерге кулап түшкөн. Соттолуучу ага чуркап барып жерден тургузууга аракет кылганы менен аны тургуза албай койгон. Андан кийин алар башка айылдаштар менен бирге Кайратты жерден тургузууга аракет кылышкан. Айыпталуучунун айтымында ал 1 сааттай убакыт Кайраттын жанында отуруп кечирим суроого аракет кылган. Бирок ал ордунан турбагандыктан соттолуучу үйүнө кетип калган. Ал ошондой эле Кайраттын башын теппегендигин билдирген. Соттолуучунун жактоочусу окуяны күтүлбөгөн кырсык деп атап, жабырлануучу тараптын Урматка болгон доосу жок экенин билдирген. Ошондой эле ал каза болгон кишинин балдарына соттолуучу адамдын жакындары тарабынан жардам көрсөтүлгөнүн билдирди. Ал эми каза болгон Кайраттын аялы билдиргендей, алардын 2 кызы бар, бирок алар 4 жылдан бери чогуу жашабай калышкан. Жолдошу кыздарын жайында алып кетип жардам көрсөтүп турчу. Ал соттолуучуну ачык күнөөлөөдөн баш тартып, анын кыздарына атасы көрсөтпөгөн жардам көрсөтүлгөнүн билдирген. Иштин материалын карап чыгып, соттук коллегия Түп райондук сотунун чечимине өзгөртүүлөрдү киргизүү чечимин кабыл алды. Анын жыйынтыгында Урмат жаза кодексинин 138-беренесинин 1-бөлүмү ден соолукка оор залал келтирүү менен күнөөлүү деп табылып 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылды. Булак турмуш KG. Назира Айтбекова жансыз жасалма жыты жок болууга үйрөндүк. Алып баруучу Назира Айтбекова өзүнүн интернет баракчасынан дайыма жеке жашоосу тууралуу, коомдогу болуп жаткан окуялар тууралуу бөлүшүп, талкуу жаратып келет. Бул жолу Айтбекова: "Гүлдөрүм, күлө караган, муңайым тартканды билбейсиңер. Пейлиңер биздей бузук болгондо ар бирибизге бирдей мамиле жасап, күлбөйт элеңер. Шагыңардан сындырып алса да жыпар жытыңарды чачууну улантасыңар. Адам баласынан келген кордукка деле чыдап, кайра жылмаясыңар. Биз силердин сезимиңер менен эсептешпейбиз. Өзүмчүлүккө ыктап алып, бөтөнгө түгүл өзүбүзгө жакшылык жасоодон айбыгабыз. Көйнөгүмдүн гүлдөрүндөй жансыз, жасалма, жыты жок болууга үйрөндүк биз. Гүлдөрүм, силер мага жандуу, нукура, чыныгы жасалмасыз болуунун үрөнүн сепкилечи. Шек санап арамданып, кылтыйбай, адамдарга ишенгенди үйрөт. Көкүрөктөгү коркууну алып сал. Үркөктүк адамдардын жабылууга, ишенбөөгө, жашынууга үйрөтөт. Кооз дүйнөгө, таза дүйнөгө жетеличи" деп жазды. Бул сөздөрдөн кийин көпчүлүк таланттуу алып баруучуга баары жакшы болот деген колдоолорун билдиришүүдө. Булак барометр. Айнек сөөк оорусуна карабай өмүрүн тобокелге салып эне болгон Гүлмайрамдын тагдыры. Баткен облусунун Сүлүктүү шаарында төрөлгөн 27 жаштагы Алымбек кызы Гүлмайрам туубасы айнек сөөк оорусу менен жабыркап келет. Аймактык кабарчы аны менен таанышты. Өзүнүн айтымында ал ооруганына байланыштуу үй бүлөсү менен Бишкекке көчүп келишкен. "Мен карапайым үй бүлөдө төрөлгөм. Атам пенсияга чыкканга чейин кыш заводунда иштеген. Апам мени карап үйдө болчу. Мен 2 жашка чыкканымда оорума байланыштуу Бишкек шаарына келип, ошол бойдон калып калганбыз. Үй бүлөдө 3 тууганын ортончусумун. Улуу агам жана бир иним бар. Оорума байланыштуу 5-класска чейин Максат реабилитациялык борборунда окудум. Андан ары 9-класска чейин мугалимдер үйдөн окутушту. Чынын айтканда, үйдөн окуган мага жаккан жок. Кийин бир кесип тандап, ошол багытта билим алуу мага кыйындай туюлду. Учурда үйдөмүн, бирок окуумду улантып бир кесиптин ээси болгум келет. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын баары окуп билим алгысы келсе керек. Бирок биздин окуу жайларда тиешелүү шарттардын жоктугу бир топ эле ыңгайсыздык жаратат дейт ал. Анын айтымында дарыгерлер анын оорусу сейрек
издешүүчү оорулардын катарына кирээрин айтышкан. Илимий тилде жетилбеген остеогеноз, ал эми кыргызча айнек сөөк оорусу деп коюшат экен. Туубасы оору болгондуктан дабасы да жок экен. Апамдын айтуусунда төрөлгөндө бул оорунун белгилери байкалган эмес. 2 жашка чыкканда баспаганымдан улам айылдагы дарыгерлерге көрсөтүшсө, алар Бишкекке жөнөтүшкөн. Бул жактан травматология илим изилдөө борборундагы балдар бөлүмүндөгү Каныбек Бегалиев деген дарыгерге туш болгонбуз. Бегалиев 7 жашка толгонумда сөөктөрүмдү рентгенге тартып бизди Москвага жиберген. Ошол жактагы дарыгерлер аркылуу жогоруда айтылган диагнозду койгон. Ошентип кичинекей кезимден бери жыгылсам же туура эмес кыймылдасам бутум сынып кетет. Сынган сайын операция жасалат. Кичинекей кезимде мен эле ушундай болсом керек деп ойлочу элем. Эс тартып калганда мага абдан оор болду. Себеби окуйун десем баса албайм. Иштемек түгүл үйдөн чыга албайм. Курбу же санаалаштарым дагы жок эле. Китеп окуп сыналгы көп көрүп баргандай кийимдерди тиккени жакшы көрчүмүн. Үйдө чоң энемдин кийим тиккен машинасы менен алаксыйт элем. Кийинчерээк кошуна эженин жардамы менен цехке барып кийим тиккени жакшылап үйрөндүм. Машинеде отуруп иштегенден ырахат алам, эс алам. Сыналгыдан теңдик коомдук уюмунун жетекчиси Гүлмира Казакунова эжени көрүп, аны менен кантип байланышсам болот деп жүрчүмүн. Бир күнү номурун таап ага байланышып калдым. Ошол учурдан баштап жашоом өзгөрдү десем болот. Гүлмира эже мени жайкы лагерге мүмкүнчүлүгү чектелген кыз келиндердин мектебине чакырды. Ал жактан мен көп нерсени үйрөндүм. Ошентип жашоом өзгөрүп баштады дейт Гүлмайра. Анын айтымында ал жумушу аркылуу болочок жолдошу менен таанышкан. Жумушта 3 ай иштеген соң жолдошу менен таанышып, 1 айдан кийин эле турмушка чыктым. Турмушка чыккан соң 1 жылда 2 жолу бутум сынып, бир топ оор учур болду. Ал учур мурдага караганда жеңил өттү десем болот. Жолдошум Гүлмира эже, Үке эже, ата-энем жардам берип колдоп жүрүштү. Жолдошу менен 2016-жылы баш кошконбуз. Анын дагы экинчи топтогу майыптыгы бар. Экөөбүз таанышкандан кийин 1 ай өткөн соң үйлөндүк. Ошол учурлар мен үчүн түшүмдө болуп жаткандай эле болду. Анткени мен турмушка чыкпайм, мени ким алмак эле деп ойлочумун. Үйлөнгөнүбүзгө 1 ай болгондо бутум сынып, операция болдум. Андан соң 6 айдан кийин кайра сынып, дагы операция болуп төшөктө жатып калдым. Мен операция болгондо жолдошум да ооруп бутунан операция болду. Ошондон уламбы жашаганыбызга 3 жыл болсо дагы 10-15 жылдан бери чогуу жашагандай сезиле берет. Акыркы операциядан 1 жыл өткөндөн кийин кош бойлуу экенимди билдим. Башымдан өткөн акыркы кыйынчылыктардын бири кош бойлуу учурум болду. Дарыгерлер сага төлөгөнгө болбойт, өмүрүң үчүн абдан кооптуу деп мага тыюу салышты. Ошол учурда эмне кыларымды билбей калган элем. Аягында тобокелге салып, дарыгерлердин айтканына көнбөй, баарын жараткандын буйругуна койдум. Кандай жагдай болсо да кабыл алууга өзүмдү даярдадым. Бул чечимди кабыл алуу мен үчүн абдан оор болду. Себеби бул менин өмүрүмдөгү акыркы чечим болуп калышы мүмкүн эле. Кош бойлуу кезимде ар бир күнүм коркунуч менен өтүп жатты. Тилегеним эле аман эсен көз жарып алып эле ар бир күнүм кыйынчылык менен өтсө дагы кызымды жарык дүйнөгө алып келдим. Эне болуу бактысын сездим. Жаратканга 1000 мертебе шүгүр. Кыздуу болдук. Азыр кызыма 6 ай болду. Балалуу болгондон кийин гана эненин сүтүн актай албай турганыбызды түшүндүм дейт ал. Гүлмайра учурда жолдош экөө турак жайга муктаж болуп жатышканын айтат. Кызыбыз төрөлгөндөн кийин гана үй керек деген маселелер жаралды. Ага чейин оору менен алышып жүрүп, аман эсен көз жарып алууну тилек кылып жүрүп, турак жай маселесин эске албаптырбыз. Өкмөттөн үй берилет деп ал жакта 6-7 жылдан бери кезекте турам. Мэрияга жана акимиятка дагы кайрылып, алардан биздин баланста үй жок деген жооп алдым. Президенттин аппаратына кайрылсам, ал жактан мамлекеттик ипотекалык компанияга жөнөтүштү. Президент бизде карапайым элдин маселесин эмнеге карабайт деп сурасам, алар учурда президент коррупция менен күрөшүп жатат. Эгер ошол тууралуу маселеңиз болсо, айтсаңыз болот деп жооп беришти. Өлкө башчы биздин үнүбүздү укса, кийинки жылды мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жылы деп белгилеп, бизде үй бүлөлөргө мамлекеттик деңгээлде көңүл бөлүшсө деген оюмду айтат элем. Келечекте кызымдын атынан Айша аттуу кайрымдуулук фонд ачсам деген тилегим бар. Туруктуу кирешебиз жок болгондуктан бир аз материалдык жактан кыйналып келебиз. Ошондуктан тигүү цехин ачып, жолдошумдун чакан устаканасын өнүктүрсөк деген максаттарыбыз бар, деди Алымбек кызы Гүлмайра. Булак турмуш KG.